Виктор Кравченко бул Кең Арал кирпич заводу ачылгандан бери технолог болуп иштеп келет. Негизги жумушу 10 миңдеген кирпичти бышыруу. Ар күнү бул мештин үстүндө оттун табын көзөмөлгө алып, жардамчысы экөө убакта сааты менен көмүр жагып турат. Башкысы заводдон чыгарылган кирпичтин сапатына көңүл бурат. 2021-де ачылды. 3 жыл болду. Бул технолог болуп берди иштеп жүргөнүмө. Сапаттары жакшы. Анан өзү 800-1000 градуска чейин кирпич бышат өзүнүн сапатына. Балдар 6 саат иштейт, 12 саат дем алат. Көзөмөл улам карап турабыз. От улам тешиктерди карап көмүр салып алдыга жылып турабыз да. Бул кирпич 8000 9 саатта бышат. 9-10 саат ошо эмеге да жараша да, погодага да. Ушул жерден баарысы эле тыйын таба туруп буйруган жетип атып бала чакабызга. Кең Арал кирпич заводу мындан 3 жыл мурун ачылган. Учурда тиешелүү жабдуулар менен толук жабдылып, мында жумуш орундары жылдан жылга көбөйүп барат. Бул жерде иштегенибизге 3 жыл болду. Айлыкты алабыз. Аркылуу иштегенибиз нормалдуу. Өзүбүзгө жетип атат. Күнүгө 300-400 кирпич чыгарып атабыз. Күнүгө жумушубуз шу кирпичтерди чыгарыш, башка жумуш кылбайбыз. Күндө шу. Эртемен турабыз. Күнүгө 1-2 кирпич жүктөйбүз. Биякта дагы бир лента бар. Ошо жумуш болгондо кылып, күнү камак ачып бияктан баары жакшы. Талас, Бакай Ата райондору жана Талас шаарындагы ири курулуштарды бышкан кирпич менен камсыздаган заводдун иштеши жергиликтүүлөрдү кубандырат. Буга чейин алыскы аймактан ташып келген тургундар эми бул заводдон алышууда. Талас району боюнча, Бакай Ата району боюнча ар кайсы жерде мектептер деле курулуп атат. Мектептердин баардыгын ушул кирпич менен обеспечение болуп атат. Баардыгы да жакшы болуп атат. Ушун үчүн канча деген очередке туруп алып, Кызыл Адырга барып турчу, жайылганга барып турчу. Эми азыр өзүнүн бердеги жакындык кылат. Эл үчүн деле жакшы болуп атат. Аталган заводдон күнүнө 10 000 кирпич чыгарылат. Курулуп жаткан социалдык объектилердин буйрутмасын өз учурунда аткаруу аракетинде. Азыр Кудайга шүгүр, мындай социалдык объекттер деле курулуп баштады, мектептер, бала бакчалар курулуп атат. Ошолорго колдон келишинче жетишкенге аракет кылып атабыз. Азыркы күндө деле сезон аягына чейин тынбай, Кудай буйрса аракет иш алып барып атабыз. Күнүнө бир 10 000ден ашык кирпич чыгат негизи. Азыркы непосредственно мындай аябай үзгүлтүксүз иштеп аткан балдардын саны 15-20, андан тышкары мындай временный наемный жумушчулар иштейт. Непосредственно косвенно иштегендер бар, алар менен баарын кошкондо 30тан ашып калат да негизи жумушчулар. Завод жетекчилигинин айтымында келерки жылдары областтан тышкаркы аймактарга дагы сатууга чыгарарын билдиришти. Нурбек Шабдылмек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району.